Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 6 март 2022 жыл. Бишкек шаарына жакын жерде жайгашкан Азамат авто базары. Азыр мен Портер бааларын көрсөтүп кетем сиздерге. Портер баалары унаалардын сырткы абалына, жылына жараша баалар коюлуп тур. Азыр мына ушул жерде турган Портердин баасын айтайын. 430 миң сом дейт. 0550 43 94 39 номурунда экен. 25 объем 2006 жылы чыгарылган дейт. Эси жок экен. Сизби эси? Кузовтарын краскалап, кайрадан оңдоп, түзөп, жасап чыкса жакшынакай машина болчу да экен. Анын жанында дагы бир Портер нарашкасы жок экен. Басын көрөбүз маалымат баракчасынан. Барбы нарашкасы? Салам алейкум. Hyundai Porter 99 жылы чыгарылган. $5700 дейт. 0500 менен 008444 номуруна байланышып көрсөңүздөр болот. Биз андан ары улантабыз. Бул жерде мына Porter 2 свежий дейт. 2016 жылы чыгарылган экен. 25 механика. Келишим баада дейт. 0708 56 47 76 номурунда экен. Аябай таза жаңы Портер экен. Мында дагы бир Портердин сырты көрүнүшүн басын билебиз азыр. $7700 дейт. 0505 13 08 21 номурунда. Пробег 285 миң километр. 2003 жылы чыгарылган, состояниясы отличный дейт. Көк түстөгү Портерди дагы айтып кетейин, жанында турат. Маалымат баракчасында 530 миң дейт. 0508 85 43 21 номурунда экен. 2000 жылы чыгарылган дейт. Жазганда жазып кое беришет, сүйлөшкөндө түшүп беришет да. Ак түстөгү Портерди дагы айтып кетейин, жанында срочно сатылат дейт. 99 жылы чыгарылган экен. Договорно. Келишим бар экен. Телефону канча экен? 0508 01 84 98 дейт. Бул жерде ак түстөгү дагы бир Портер көрсөтө кетейин. Телефону жазылыптыр. 05 менен 44 55 41 600 миң дейт. Боло турган жери 600 миң экен. Эси жок. 97 98 50 экен бүгүн доллар. 98 деп коёрсуң. Достор, мына ушул жерде бир сырткы көрүнүшү аябай сонун Портер бар экен, ушуну тартып кетейин.
Маалымат баракчасын. Келишим баада дейт. 2000 жыл чыккан экен. Сыртқы көрүнүшү аябай жакшы экен. Кардарлар дагы айланчыктап кызыгып атышат. Басы канча экен? Салам алейкум. 680 турат, 670 болду керек. 680 миң дейт. 670 миңге берем дейт. Свежий порт. Аябай сонун экен. Достор, эгерде биздин тасмабыз жаккан болсо, комментарий жазып, ой пикирлерди калтырыңыздар. Кийинки чыгарылышта кайсыл унааларды тартып көрсөтөлү, ошол боюнча дагы жазып кетиңиздер. Ошондой эле Кылым ТВ YouTube каналына подписаться болгонду унутпаңыздар, лайк басыңыздар, колдоп туруңуздар. Ассаламу алейкум.